Төкмө акын Болот Назаров бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жатканын, жакындары ал чүйдүн Москва райондук милициясы тарабынан кармалып, камакка алынганын айтып жатышат. Бул тууралуу жазуучу, публицист Олжобай Шакир Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын маалыматына караганда Болот Назаровду тойго ырдатканы чакырышып, аягында чепкен жаап, ат мингизишкен. Кийин белек катары берилген жылкы ага чейин уурдалган деп ырчыны камап коюшкан. Аны ошол атбашылык өнөрпоздордун бири азыр кээси ачык эле айтыңыз деп атат, аты жөнүн. Жанагы Кубанычбек Ажыбаев Беловодскийге аны бирөө тойго чакырып атат деп чакырып барган экен. Мен угушума караганда. Анан тойго баргандагы чатагы мындай. Аны ошол тойдун ээси мактап ырдайсың дешет. Анан Болот баш тарткан андан. Ошол менен Болот кете турган болгондо артынан узатып чыгыптыр жанагы Кубанычбек Аркабаев. Ким Кубанычбек Ажыбаев деген. Ошо менен ал жигит узатып кайра келет. Болотту таппай калышат. Же телефону жок. Ошо менен ага бүгүнкү жаманатты жабышты ага. Жылкы уурдаптыр деген маалыматтар чыкты. Назаровдун иликтөөдөгү кесиптеши Болот Темировду аны 3 күндөн бери эч ким көрбөгөнүн жана убактылуу кармоочу жайда же башка жакта экенин билбей турганын Twitterге жазды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 9 ноябрда БН аттуу жаран бирөөнүн жылкысын тартып алууга шек саналып кармалганын маалымдады. 7 ноябрь күнү Москва райондук ички иштер бөлүмүнө Беловодская айылынын тургуну Эми арыз менен кайрылган. Анда ал 7 ноябрь күнү түштөн кийин Москва районунун Чоң Арык айылынын талаасында белгисиз эркек киши 2008-жылы туулган баласынын минип жүргөн айгырын сүрөткө түшүү үчүн сурап алып, мингенден кийин баласына күч колдонуп окуя болгон жерден из жашырып кеткенин айтып, чара көрүүнү суранган деп жазылган маалыматта. Бул факт кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси тоноо менен катталып 8 ноябрда кылмыш иши козголгон. Милициянын маалыматында 1993-жылы туулган НБ аттуу жаран учурда кармалып, райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, уурдалган жылкы далил катары алынып, тергөө амалдары жүрүп жатканы айтылат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 10-11 ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарына Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышуу үчүн иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мамлекеттердин лидерлери уюмдун алкагында көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. 2022-жылдан 26-жылга чейинки аралыктагы Түрк мамлекеттер уюмунун декларациясын жана стратегиясын кабыл алышат. Иш-чаранын алкагында транспорт, бажы иши, санариптештирүү тармагындагы келишимдерге жана документтерге кол коюу, ошондой эле ТМУ жана Эл аралык Түрк академиясында бир катар кызматтарга дайындоо пландалууда. Саммиттин жүрүшүндө уюмдун башкы катчысы кызматына Кыргызстандын өкүлү Кубанычбек Өмүралиевди дайындоо чечими кабыл алынат. Өзбек тараптын төрагалыгы алдындагы саммиттин ишине уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркиянын башчылары катышат. Алдыдагы саммиттин ишине Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын Калк маслахаты Милли кеңешинин төрагасы ТМУдагы байкоочу статусуна ээ өлкөлөр катары катышат. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуусу күтүлүүдө. Анда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат деп билдирди Муратбек Азымбакиев. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 8 ноябрь күнү өз каражатынан Жалал Абад шаарына караштуу Жеңиш Кичи районунда асфальт төшөлгөн жолдун салтанаттуу ачылышына катышты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары маалымдады. Аталган шаар көчөсүнө буга чейин Камчыбек Ташиевдин атасы Кыдыша Ташиевдин ысымы жергиликтүүлөр тарабынан ыйгарылган. Ташиев Сузак районунун Барпайыл аймагына караштуу 1 чакырым ички жолду дагы өз каражатынан асфальттап бергени кабарланды. Белгилей кетсек, буга чейин Барпайылында сейил бага ачылып, ага Камчыбек Ташиевдин бир тууганынын урматына Жони деген ат берилген. Бүгүн 9 ноябрда Бишкек шаардык сотунда массалык башаламандыктарга даярдык көрүүгө шектелип кармалган активист жана саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын арызы каралды. Жактоочу Канат Хасанов активист Атай Бейшенбекти үй камагына чыгарууну өтүнсө, сот анын кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Атай Бейшенбек 20 декабрга чейин номер 1 тергөө абагында камакта болот. Тараптарды билесиздер. Аянтта элди чогултуп
ошол забордон секирип, ак үйдөгү кабинеттердин баардыгын бирден ээлеп алгыла деп отуруп, анан акталган. Бизде бир чакырык жок мына мен тараптан. Бир чакырык жок. Мен керек болсо айып коюлуп аткан комитетте мүчө эмес болуп атсам. Кофейняда чогулуштар жок болсом, мага башаламандык уюштуруу айыбын коюп атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эсиңиздерде болсо керек. Башаламандыктын коюлган айыбы кандай болуп чечилген? Биздин дагы ишти окуп коюңуздар. Бекем туруңуздар, эч дебеңиздер. Жүрөбөглөрчү айыбы. Ошондой эле шаардык сот Гүлнара Журабаеваны Таалай Мадеминовду декабрдын аягына чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырып, Перизат Суранованын кармалышын мыйзамдуу деп тапты. 23-24 октябрь күндөрү 20дан ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер Кемпироват ишине байланыштуу жапырт кармалган.